Жашылдандыруу иштери экологияны коргоонун жана жаратылыш менен гармонияда жашоонун бир бөлүгү. Жашылдандыруу Жашыл Чарба ишканасы тарабынан күз мезгилинде да жүргүзүлүп, шаарыбыздагы Борбордук паркка тосмо бадалдын көчөттөрү отургузулду. Бул бүрчүнө боюнча айтсам, бул октябрь-ноябрь айларында тигиле турган бүрчүнө. Бул кышкы мезгилине калыш керек, адаптация болгонго. Бул бүрчүналарды айтып кетсем, бул 2 жылдыктан 3 жылдык бүрчүналар өсүм каныбыздан казылып яка тигилип жатат. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, Талас шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнүн араларына тигилип жатат. Жашыл тосмо бадал бул кооздуктун жана функционалдуулуктун айкалышы. Бул бадалдын түрү оңой өсүп, тез жетилет. Талас шаарынын көп кабаттуу үйлөрүнө кайрылып кетебиз. Ушундай бүрчүналарды тигип беребиз, буюрса тигип, дальше ошону кароо иштерин жүргүзүп беребиз, сугаруу иштерин. Ошо жыл айтында көп кабаттуу үйлөрүнүн тургундары арыктын жээктерине лайыкташтырып, бизге бир эмесин берсе, сунушун. Анан жер үстүнөн барып, кайсы жерине книжный туя тиксе болот, кайсы жерине бүрчүнө тиксе болот. Ошо жагын өзүбүз көзөмөлдөп беребиз, буюрса. Жашыл Чарба ишканасы. Ал эми Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын жумушчулары шаар тургундарын жаңы отургузулган көчөттөргө аяр мамиле кылып, тебелеп кетпөөсүн суранды. Паркына бүрчүнө тигип атырк. 2200 штук алып келген, мисалы круговой тигип келатырк. Талас тургундарын айтат эле, ошол жерде паркта жүргөндөргө, ушинтип биз тигип атсак жулуп кетет, өтүп кетет, тебелеп кетип, сындырып кетип атыр, жулуп ыргытып жиберишет. Кайта-кайта бар болуп атыр ушуларга тигип. Төлө жулбай, эчтеке кылбайса, кооз болуп, сонун болуп көрмөк. Жашылдандыруу бул ар бирибиздин милдетибиз. Жаратылышты коргоо жана сактоо үчүн ар бир жаран өз салымын кошууга тийиш. Бүгүн отургузулган көчөт эртең өлкөнүн экологиялык туруктуулугунун символу болуп калат. Гүлзада Бакаева, Бексултан Рахатбек уулу, Атайын таңкы Талас программасы үчүн.